Ешті көріп отырасыздар, бары жыртылып қалған, жарбай қалған. Ошоның барын тең бүт мына трехслойный кылып салды. Киргенге невозможно было. Бары тең кычык-кычыктарда ептеп окат кылышкан да. Баягы слон, жираф, өтө крупный габаритный арстан, аюлар келгенде алар өзүнчө бул жакта өзүңүздөр көргөндөй жаркырап адам кирсе татнакай болуп бүт жаркырап турат. Ушундай жакшы имарат менен өзүн өзү иштете албаса анда Гроссцена руководителин бердичи. Ол былтыр сентябрь айында ремонт башталган. Садыр Нурожой сөзү келип, цирктин коллективине мына циркти оңдосок болбойт. Биз өзүбүз оңдоп, силерге тапшырып беребиз, силер строительныйсыңар деп, ал киши ушинткан. Ошондон бери управдияларга поручение берилген. Ошондон менен мына көрүп турасыздар, жаркыраган сонун зданияны салып бүттү. 99% бүттү. Бир анча-мынча баягы детальдар калды. Эми экисинде ачылат деп турабыз, Кудай буйрса. Экисине чейин ошо недоработкалардын баары бүтөт. Кудай буйрса уже ачылат. Анан айтып кете турган болсок, мына өзүңөр көрүп тургандай цирктин ал акыбалы ушундай болуп калган. Эч система иштечү эмес. Бүт ошол системанын баарын тең жалаң каркас калган. Каркаска чейин бүт баарын тең алып туруп бүт жаңы. Мындайча айтсак, жаңы цирк салгандай эле болду да. Мына системадан баштасак, мынаны көрүп турасыздар. Мына современный системага келтирип, мына ар бир келген зритель өздөрүнүн онлайн режимде билеттер сатылат. Ошол QR-код менен келип, ошол жерден баары өтөт да, положено. Мурункудай баягы билет канча чогулуп, канча салынса, канчасы өттү, канчасы салган жок, бүт чөнтөккө иштелип келген. Алардын баары тең бүгүнкү токтой, мындай нерсе. Бүт прозрачный болот. Мына өзүңөр көргөндөй жаркыраган бүт фотодо өзүңөр көрүп турасыздар, кандай ал акалда эле, азыр кандай болуп калды. Бияк гардеробто, Гардеробный бул. Азыр мына өзүңөр азыр көрүп турасыздар, жылуулук кандай келип атат. Бул система ошо почти 30 жыл иштей калган. Ошонун баары тең азыр жаңы салып, бар система азыр иштеп атат. Мына жерде баягы представление учурунда кафетерийлер, баягы суусундук, попкорн, ушундай майда чыйдалар сатылып, ошол учурунда иштей турган эмелерде. Андан бөлөк айтып кетсек, залдын ичинде бүт система аппаратураны бүт Европадан алып келинди. Анын ичине азыр киребиз, көрсөтөм. Свет, үн күчөткүч аппараттар, бүт жаңы системанын баары тең коюлду. Өзүңүздөр көргөндөй жаркырап адам кирсе татнакай болуп бүт жаркырап турат. Бүт атканалар, аттар турган жерлердин баарын тең бүт жаңы сонун кылып жасап коюшту. Балдар репетиция кылчу мурун арендага берилип кеткен, 5 точкабыз арендага берилип кеткен. Ошонун баарын тең кайта алардын баарын тең бүгүнкү күндө чыгардык. Артисттер чыга турган жай. Анан мына көрүп турасыңар, креслолордун баары тең Москвадан алынды, специалдуу заказ берилген. Мурунку 1800 орунду ошо бойдон целиком сохранить этиш үчүн атай спецзаказ менен ошол 1800 орун ошо бойдон сакталды. Но манежди көрүп турасыздар, баары жыртылып калган, жарбай калган. Ошонун баарын тең бүт мына трехслойный кылып туруп азыр кайта салды. Анан өзүңөр көрүп тургандай бүт азыр подсветка менен бүт берилди. Номерлар киргенде эч адашпайт да. Мына жерде баягы сырттан келген майда-чүйдө жаныбарлар, өзүбүздүн жаныбарлар, майдалары ушул жерде сохранить этилет. Ушул жерден баягы алып чыгып, манежге алып чыгышат. Бул жагында майда чүйдалар болсо, бул жагында жана крупный аттар,
дагы бир топ жаныбарлар, чоңураак объемный жаныбарлар ушул жагында. Мына сол тарабында аттар биздин стандартка байланыштуу 3 размери 3 болуп салынды. Анан мындан чоң слон, жираф, өтө крупный габаритный арстан, аюулар келгенде алар өзүнчө бул жакта. Ал жакта 2 чоң комната бар, ошол жакка кармалат. Жалпы циркта канча адам иштейт? 186. 186. Анан алардын айлык маселеси каралып атабы? Айлык маселеси эми бу жерде орточо айлык 11-12 миң сом. Эң азы 7040 сом алат. Бүгүнкү күнү өтө аз. Бул эми 7040 сомго өтө прожиточный минимум. Элдер иштейт 8 саат ошол жерде. Ушул айлык маселесин көтөрүү маселесин карайбыз деген правительство. Эми пока вопрос чечиле элек. Биздин гримерныйлардын состояниясы бул жерде общежитие болуп калган. Киргенге невозможно было. Баардык кычык-кычыктарда эптеп оокат кылышкан да. Бүгүнкү күнү жаркыраган момундай гримерныйлар салынып берилди. Жаңы программада ачылышка дайындап атабыз. Жаңы программа. Качеев деген программаны дайындап атабыз азыр. Жаңы. Бул Москвадан эме деген ачылышына конок катарында 3 өлкөдөн чакырып атабыз. Казакстан, Өзбекстан, Россия. Анан мына 1-декабрдан баштап эл үчүн. Экисинде только ачабыз. Анан бияка мебелдерди киргизиш керек. Бүт как положено, жаңы мебелдер алынып, баары салынат. Анан кийин 1-декабрдан баштап общий для населения уже представление бере баштайбыз уже. 2 ай бою беребиз го. Өзүн өзү келем бага турган цирктин возможносту бар. Ушундай жакшы имарат менен өзүн өзү иштете албаса анда грош цена руководителдин бердичи. 46 эле артист 186-нын ичинен. 46 артист бар. 46 артист болгон. Калганы бүт тек персонал. Мен ошолордун техник персоналдардын 4-5 бар экен. Алар баарын кыскартып 2ден калтырдым дагы артистский составты дагы 20-ны кошуп атам.